гос жумуш же болбосо сетевой бизнес эки кесиптин бирисин тандаш керек болуп калды. 6 жыл мурда 5 жылдан кийин мен өзүмдү кандай элестетем деген суроону өзүмө бергенден кийин ойлоно баштадым. Тандоо керек болду. Гос жумуштагы өзүмдүн жумушумду алып кетүү керек же болбосо онлайн сферасын тандоом керек болду. Эки тандоонун ортосунда бир кыйла ойлондум. Максаттарың ушунчалык чоң болгондо уйкуларың дагы качып кетет экен. Эрте менен эрте турасың, кеч жатасың. Мен Чынара Ажурбаева, азыркы учурда 34 жаштамын. Ош шаарында турам, 3 баланын энеси. Кантип 5 жылдын ичинде өз өмүрүмдү өзгөртүрдүм. Сиздерге дагы пайдалуу болсун деп бул видеону түшүрүп жаткан учурум. Тандаган онлайн тармагым мага эмнелерди берди? 2 комнаталуу Ош шаарынан элитка домдон үйлүү болдум жана ошондой эле акыркы үлгүдөгү Camry 55 автомашинасын ээ болдум жана ошондой эле азыркы учурда ай сайын 500 000 плюс-минус зарплата айлык акы алам, Аллага шүгүр. Бул менин 5 жыл мурдагы бирөө мага 5 жылдан кийин сенин өмүрүң ушундай болот десе, ишене албай турган даражадагы максатым болчу. Онлайн тармагына келгенден кийин менин өмүрүм бою максат кылып жүргөн самолетко отурдум десем дагы болот. Декретте үйдө отурган жаш балдардын үйдөгү проблемаларын чечип, идиш жуйсуң, кир жуйсуң, баланын тарбиясы жана ошондой эле гос жумуш бул ар бир аялдардын бойлу болсо керек. Анткени ушундай даражада үйдө отурган кыздын, аялдын кантип саякатка чыгууга мүмкүнчүлүгү болсун. Мен биринчи жолу ушул онлайн тармагына келгенде самолетко отурдум. Бул учурду азыркыга чейин эстесем күлкүм келет. Болгону Ош шаарынан Бишкек шаарына самолетто барганмын. Биринчи жолу аэропортко именно ушул онлайн тармагына келгенимде чыктым. Жана ошондой эле чет мамлекетке биринчи жолу мен Казакстандын Алматы шаарына барганмын. Андан кийин Турция, андан кийин Арабия өлкөлөрү боюнча саякаттадым. Аллага шүгүр, бул саякат деген бул адамга ушунчалык энергия берет экен. Адамдын жашаган сайын жашагысын келтирет экен. Жана ошондой эле билесиздерби, саякаттаганда мен эмнени түшүндүм? Саякат бул Аллага болгон ошончалык сүйүүңү ашырат экен. Аллах Тааланын жараткан жерлеринин кооздугун көрүп, дагы ошончалык жаратканга шүгүр айтат экенсиң. Өзүм гос жумушта иштесем, үйдө кичинекей балдарым бар. Жумуштан чарчап келсем, үйгө келип, жолдошумду караймынбы, балдарыма тарбия беремби, же өзүмү караймынбы? Ушунчалык чарчап каласың. Аяктагы энергия жумуштан чарчап келсең, үйдөгү балдарыңа дагы убакыты келсе кыйкыра калат экенсиң. Онлайн тармагын тандагандан кийин бул нерселер такыр жоголду. Өзүңү сыйлай баштайт экенсиң, өзүңө убакыт бөлө баштайсың, балдарыңа өзүнүн каалаганын алып бергенче мээримдүү эне болот экенсиң. Эң кызыгы, жолдошуңа аялдык милдетиңи толук аткара алат экенсиң. Анткени эркек киши аялдан энергия алат эмеспи? Андыктан энергияң ар дайым жогору болот экен. Албетте бул эркиндикте, эркин жумуш жасоодо деп түшүндүм. Бул эркиндикти мен онлайндан таптым. Мен өз кесибим боюнча 2 дипломдун ээсимин, химик мугалим, педагог жана ошондой эле врач, лаборант. Бул албетте бул 2 дипломду алуу үчүн мен убактымды кетирип, бул жерде билим алдым жана дипломдуу эксперт катары дипломдуу эксперт болдум. Эми караңыздар, онлайн тармагында кандай кесиптер бар? Онлайн тармагында өтө көп кесиптер бар. Болгону биз туура тандоо жасап, өзүбүз кызыккан, өзүбүз жүрөгүбүз менен каалаган бир кесипти тандап алышыбыз керек экен. Ошол боюнча кетсек, ошол багыт боюнча кеткенде, бизде Аллах Тааланын ушунчалык акчанын, ушунчалык бактылуулуктун эшигин ачып коет экен десем дагы болот. Мен онлайн тармагында сетевой MLM бизнес тармагын тандадым. Анткени биз ар бир аялдар идиш жуйт, кир жуйт, тишин жуйт, балдардын ден соолугунун чындыгы бул биздин аялдарга байланыштуу эмеспи? Үйгө керек болгон каражаттарды базардан и так алабыз. Ошол нерселерди жакшы бир компания болсо, ошол жактан алсам, продукциялары таза болсо, маркетинги халал болсо, жана ошондой эле бутуна туруп калган ишеничтүү компания болсо, ошол жактан и так базардан алып аткан продукцияларды ушул компаниядан алсам, менин бизнесим дагы жүрөт, балдарым дагы каралат, саякатым дагы болот.
кирешем дагы өсөт. Ошондуктан мен ушул сетевой бизнес тармагын тандадым. Жумушка канчалык убактымды кетирсем, ошол убактымды онлайн сетевойго кетиргенимде көбүрөөк киреше алып келип атты жана ошондой эле мени көбүрөөк бактылуу кылып атты. Сетевой тармагына келгенге чейин билесиздерби, мен сетевиктерди ушунчалык жаман көрөт болчумун. Поликлиникада иштеп жүргөндө ал компания, бул компания өзүнүн продукцияларын айтып, маркетингин айтып келсе, мен таптакыр укпайт болчумун. Койчу сетевикти, мен товар көтөрүп саткандан мен уялам. Адамдарга мен сетевикмин деп айтууга мен уялам дейт болчумун. Бул нерсе азырга чейин тилекке каршы ар бир адамдын оюна келет. Сетевой компанияга жумушка чакырсаң эле, товар сатамынбы, адам чакырамынбы, койчу телефонго күнүң байланат, үйдөгү турмуш тиричилигиң калып кетет, жолдошуң каршы болот. Деги койчу, мен адамдарга айтуудан уялам деген нерсе бар да. Ар бир кесип ардактуу дейт эмеспи? Сетевой жааты дагы, сетевой ааламы дагы бул, мен айтар элем, бул кесип деп. Бул жерде дагы толук билим албасаңыз, сетевойдо сиз күткөн результатты ала албайсыз. Бул жерде дагы чоң бир билим жатат. Бул билимди сетевойдун эң жакшы жери наставниктер бекер үйрөтөт. Бул бекер билимди алганча сетевой тармагында сиз өсөсүз, өнөсүз, акылдуу боло баштайсыз. Анткени күн сайын наставниктер, спонсорлор сиздерге жашоону үйрөтөт, адамдарга болгон мамилени үйрөтөт, жолдошуңузга болгон мамилени үйрөтөт, адамдарды сүйүүнү үйрөтөт. Бул сетевой тармагынын плюс жактары. Санай берсем өтө көп, эң негизгилери бизге берген пайдасы мына ушул. Мен сетевой тармагында келгенимде, албетте ар бир аялдарга каршы болгон жолдошубуз, жолдошум мага дагы ушунчалык каршы чыккан. Жолдошум өзү военный жаатында жумуш жасагандыктан, алар азыркы учурдагы кырдаалды өтө жакшы билишет. Алдап кетип аткан адамдар көп, акчаңы алып бербей коюп аткандары көп, иштетип, анан компания жабылып кетип аткандары бар. Ушул нерселерди жолдошум көрдү дагы. Мен сетевой тармагын тандаганымда жолдошум таптакыр каршы чыкты. Эгерде сен сетевойду тандаган болсоң, бул жерде иштесең, камалып кетсең, соттолуп кетсең, мен сенин артыңан барбайм, токтот деген. Бул нерсе азыркыга чейин менин кулагымда жаңырат. Анткени жолдошумдун ошол сөзү дагы мага мотивация бергенби, жок, сетевойду дагы иштесең, бул жерде дагы ийгиликтерди багындыра аласың. Ал үчүн жөнөкөй гана бир элементтерди билип алсаң болду, жетиштүү. Бул элементтер кайсылар? Айтып өткөнүмдөй, сен тандаган компания бул ишеничтүү компаниябы? Сен тандаган компаниянын продукциялары, маркетинги биз мусулмандарга туура келеби? Жана ошондой эле кандай адамдардын кругуна кошулдуң? Ушул нерселер өтө маанилүү. Бул нерселерди мен билгенден кийин, мен сетевой тармагын жакшы көрүп баштадым. Адамдарды бул тармакка чакырганча мен аларга ден соолук тартууласам болот, мен аларга кирешесин өстүрүүгө жардам бере алам, мен аларга ошондой эле саякаттаганы жардам бере алам, өз максаттарына жетүүдөгү негизги жолду бекер үйрөтө алам. Ушул нерселер мага аябай жакты дагы. Сетевой тармагында азыркы учурда канчалаган кыз келинчектер менен иштешип, бекер үйрөтүп, алар дагы азыркы учурда өз максаттарына жетип аткан учуру. Ошончолук бул сетевой бизнести тандаганымда каршылык көрсөткөн жолдошума мен кандай чечим менен анын каршылыктарын жеңе алдым. Албетте бул жерде результат жана ошондой эле өзүңүзгө болгон ишеним. Сиз өзүңүзгө ишенсеңиз жана компанияга ишенсеңиз, сиз результат көрсөтө аласыз. Жана ушул результатыңызды көрүп аткан жолдошуңуз сизди колдой баштайт. Мени колдоп баштады. Мен көптөгөн каршылыктарга каршы турдум. Албетте, мунун артында мени чоң бир кандай десем, награда десем дагы болот, күтүп турганын мен сезет болчумун. Анткени мен өзүмө ишенем. Адам жасаганды адам кайталай алат эмеспи? Сиздин дагы колуңуздан келет. Сетевой бизнесте ким иштеп кете алат? Сетевой бизнес өзү кимдер үчүн? Мен сетевой бизнес кимдер үчүн дегенде 5 түрдүү адамдардын тобун көрсөткүм келет. Студенттер, кошумча жумуш издеп жүргөн студенттер, жана ошондой эле декретте үйдө отурган кыз келинчектер, жана ошондой эле кошумча акча табуу үчүн
гос жумушта жумуш катары иштеп жаткан кесипкөйлөр жана ошондой эле пенсиядагы апаларыбыз, аталарыбыз, даже эркектер дагы иштесе болот. Эң негизгиси чечим кабыл алып, иштейм десеңиз гана болду. Колуңуздагы бар телефондун күчүн канчалык күчтүү экенин сезгениңизде азыр сиз отурбайт элеңиз. Анткени азыркы заман техниканын заманы. Сетевой бизнесте багытта компаниялар жумуш жасайт. Мен ушул 4 багыттын биринчисин гана тандадым. Бул классикалык тармак. Классикалык бизнес жасаган бир канча компанияларда жумуш жасадым, опыт топтодум, жыгылдым, турдум, билим алдым. Айтор өздүгүмдү бир гана компанияда таап алдым. Бул азыркы учурдагы Турциянын Эрсак компаниясы. Бул жерде эмне үчүн мен жумуш жасап атам? Анткени компания халал. Компания бутуна турган компания. Продукциялары халал, маркетинг план халал. Статуска жан берип иштеп чыгасыз, жана ошол статусуңуз өмүр бою сизге иштеп берет. Жана ошондой эле каалаганча адамдарды өз сфераңызга чакырууга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Жана ошондой эле ар бир счетко түшүп аткан кирешелерди компания тыйынынан бери сизге түшүрүп берет. Жана ошондой эле компаниянын акысы адамда калып кетпейт, адамдын акысы компанияда калып кетпейт. Эрса компаниясында келе сала мен 20 күндүн ичинде лидер статусун аштым. 5 айдын ичинде бронзовый лидер болдум. 1,5 жылда компанияда бронзовый директор болдум. Күмүш директор болдум. Азыркы учурда алтын директор. Артымда менин командамда 6 мыкты лидерим бар. Алар азыркы учурда директор статусунда. Жана бир канча лидерлеримдин санын айта албайм, өтө көп, Аллага шүгүр. Азыркы учурда Кыргызстан, Казакстан, Россия, Өзбекистан, Германиядан дагы адамдар уланып башташты. Жана ошондой эле Тажикстандан бизнести үйрөтүңүз деген ноктолор менен иштешип келе жатабыз. Ийгиликке жетүүнүн сырлары, кимдер качан ийгиликке жетет, жана өз максатыбызга жетүүдө кандай жолдорду басып өтүшүбүз керек, жана ошондой эле кандай билимдерди алуубуз керек, бул боюнча кийинки видеолорумда толук түрдө бөлүшүп өтөм. Андыктан алыстабаңыздар, баардыгыңыздарга ийгилик. Сетевой ааламына кош келдиңиз.